Düşünüңөрбү? Валлазина жахаду фина. Аллах үчүн ким менет кылса, ланахдияннахум субулана. Албетте алардын колунан кармап туура жолго салабыз дейт Аллах Таала. Рамазанды жакшы өткөзөйлүк. Бир жылды ушинтип өткөзүп, кийин Рамазанга чейин аракет кылсак, Аллах Таала бизге хаятан таййиба насип кылат. Эң жакшы жашоо, жыргал жашоо, күнөөсү жок жашоо насип кылат. Бизди жаратылган нерсе күнөө. Күнөө. Кудайга шүгүр баарыбыз мешитке келебиз, намаз окуйбуз, бирок күнөөгө маани бербейбиз. Күнөөдөн сак болуу эң зарыл маселе. Күнөө менен не болот? Ошол биздин чырайлуу идишибиз, мына ошол калбыбыз, жүрөгүбүз дак басат. Жүрөктү дак бастырган нерсе күнөө. Ошол күнөөдөн арылына турган, тазалана турган, дактарды жуба турган, кирлерди жуба турган, күнөөлөрдү жуба турган айда турабыз. Ошого эң биринчи маселе күнөөдөн Алла Таалам сактасын баарыбызды. Колуң менен, көзүң менен, бутуң менен, тилиң менен, жүрөгүң менен эч нерседен күнөө кылба. Я Алла, мени кечиргин, күнөө кылбайм деш керек. Биздин устаз Шейхул Ислам Мухаммад Тaqi Al-Usmani хафизахуллах устаз көп айтат. Алла менен сүйлөшкүлө дейт. Я Алла, мени күнөө кылбаганга товфик бергин, күнөөдөн сактагын деп. Анан сурагыла дейт. Я Алла, сен өзүң күнөөнү харам кылгансың, өзүң айттың күнөөдөн тыйгыла деп. Мени өзүң жардам бер, өзүң чыгар күнөөдөн деп. Эгер күнөө кылсам, мени кечиргин, сен мени күнөө кылдырбагын деп Алладан сурагыла дейт. Бүгүн биз күнөөдөн Алла, күнөөдөн мени кечир дейбиз, бирок мени күнөөдөн чыгар деп сурабайбыз дейт. Ихлас менен Алла үчүн, я Алла, ушул күнөөдөн мен чыга албай атам, мени чыгаргын деп дуа кылса Алла чыгарат.